Assalamu alaikum, урматтуу Иса Асылов YouTube катталуучулары, мекендештер, амансыздарбы? Мындан бир жума мурда баткендик бир агабызды жоголуп кетти деп чыгардык элек. Андан дагы бир 2 ай мурда дагы бирөөнү чыгарганбыз. Бул нерселерди көрүп, ошол жакындары жоголгон адамдар ушул жактан дагы бир жардам болуп калабы деп, үзүлбөгөн үмүт деп чынында байланышка көп эле чыгышты. Ал бир 3-өө чыкты окшойт. Бир иним жоголду, агам жоголду, эрим жоголду депчи. Эми чынында кайгылуу бул нерсе. Эми колдон келип турса, биз чыгарсак элдер көрүп, бир аз болсо да учу чыккандай болуп атат деп бир экөөсүнчү. Эми табылган жок чынында ошол чыгаргандарыбыз. Бирок барыбир үмүт деген бар экен. Бүгүн дагы бир эжебиз кайрылуу кылып чыгайын деп атат. Хабаровскийге 2018-жылы, 2001-жылкы Сыймык деген баласы барып, ошол жакта туугандары менен жүрүп, кыскасын айтканда жоголуп кетиптир. Анан эже айтып атпайбы? Укам дейт, балам менин номеримди жакшы билет эле дейт. Ошол үзүлбөгөн үмүт караңыздар. Ушул эжебиз балам менин номеримди билет эле деп номерин алмаштыра элек экен до сих порчу, ошо 2018ден бери. Энелер бар болсун чынында. Анан 2-3 жолу ошол российский номер чалып 10 секунд, 15 секунд голосун угат, өчүрүп коет дейт да. Караңыздар эми. Балким бизди көрүп атат да. Ошон үчүн мен силерге айтар элем, туугандар, мындай нерселерге көңүл кочкарбай, ошол болгон группаларга таратып койсок, аябай сонун болот эле. Эми ким билет, кандай эмне болгон жагдай болгон. Эжеге чалып, толук маалыматты алып беришке аракет кылайын силерге. Иншалла. Эже, кандайсыз? Жакшы, жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аллага шүгүр. Эже, бизди 20 миң деген, 30 миң деген бизди мекендештер көрүп атат. Буйруса балким 1 ай жарым сизди балаңызды көргөн чыгар. Балаңыздын сүрөтүн могу видеонун жамашына коюп койдум. Болгон жагдайды, эмне болгонун башынан айтып, элге түшүндүрүп берелик анда. Өзүңүз тааныштырып каяктан болосуз? Сизди эл көрүп атат, сүйлөй бериңиз. Мен Ноокат районунун Россия колхозунан болом. 2018-жылы балам Россияга жөнөткөндө, кадырбек Сыймык деген балам. Баргандан кийин 2 айдай иштеп, накалардын колунда эле жакшы иштеп дегенден жөнөтүп десем майли деп эмне кылат эле, менен жүрөт эле, эшикке чыгып келейин, магазинге чыкайын дептир дагы, чыгып магазинге кириптир, кайра чыкканын билбейм баягы эмнеге, камерадан караган. Анан ошол боюнча аяка карап баскан ушул боюнча 2018 9-декабрь күнү ушундай болду. Ошондон бери издейбиз, баба жок, ошондон бери 5 жыл болду. Деген адам жок. Азыр сиз боло турган жакка, мисалы, полный бар жокко издөөгө бердиңиздер да, туурабы? Аресте? Ошол малдарда ушакта магазиндерге сүрөттөрүн жабыштырган экен. Анан ошондон бери баба жок. Анан бияктан Россиядан бир немебиз айткан, заявление таштаган деген, заявление жазып жөнөткөнбүз ошо Россияга. 2 заявление түшүптүр, ушул баланын атынан деди. Издеп атабыз деп коюшту да. Азыр дагы балаңыз издөдө ошондо. Буйруса табылып калар эже. Мындай жагдай негизи көп экен. Ошол эми биз видео чыгаргандан кийин негизи мындай контент бизде аз да, мындай чыгарганчы. Ошого үзүлбөгөн үмүт деп көп жазып атат. Эми туугандар, жакшы ой пикириңиздерди жазып, ошо группаларга таратып коесуздар деген үмүттөбүз. Сиз өзүңүздөн айтып калдыңыз эже, ошол 2-3 жолу чалып российский номер голосум деле угат, сүйлөбөйт деп айтып калдыңыз да. Качан акыркы жолу чалды эле?
2 жолу чалбады. Bir жолу эле кечеде мына орозонун башында bir жолу чалды. Секундтай укту да мен ушул балам болсо керек деп эле ойлойм. Ошол номерди сактап койдум. Бирок неме 6 секунд эле болду дагы. Ошондон кийин өчтү ошол боюнча нидасы болду. Менин балам деп ойлодум. Себеби менин номеримди жатка билет. Çünkü ülkede ünlü ошол болду да. Буйруса эже табылып калсын эми ушу ден соолукта болуп эле жакшы акыбалда сабылып калган болсун. Буйруса. Силердин жардамыңар менен таап алсам жакшы болот. Рахмат Эми аларга. ортодо бир көпүрө болуп атабыз элден элге да бул баардык нерселерчи. Эже ишиңизге келик. Эгер балаңызды көрүп калгандар болсо, номериңизди айтып кое аласызбы? WhatsApp номериңизди. 708 менен 09 61 72. Көргөн билген болсо жардам кылса жакшы болот эле. Макул анда. Номериңизди айттыңыз, болду. Туугандар WhatsApp номерин айтып беребиз. Колдон келишинче көргөн билгендер болсо, тааныгандар болсо, чалып байланышып WhatsApp'тан жазып коесуздар. Эже мейлинде тынч болуңуз. Üzülбөгөнүмө табылып калсын деп балаңыз. Мейлиңиз. Рахмат. Рахмат. Алланын жолунда. Мейлиңизчи? Мейлиңиз. Эч кимдин жакыны жоголбосун туугандар, мына ушундай жагдай. Колдон келишинче группадан группа таратып койсок жакшы болот эле. Эми элдер жазып чыгарып бер десе анан кийин эми элдер көп жазып атпайбы? Болгон нерсени чыгара берет экенсиң, бир жакшы кабар чыгарасыңбы деп эми туугандарым эмне кылайлык, мисалы ушундай балам жоголду эле, агам жоголду, иним жоголду эле деп жазып турса, бир биздин колубузда канал болуп, колдон келишинче мындай колубуздан келип турса да ошол нерсечи YouTube'га чыгарган болсок, ошол көргөн билгендер связга чыгып жардам тийип кала турган болсо, неге биз чыгарбашыбыз керек да? Ошондой туугандар. Анан биздин демөөрчү дагы бар. Көбүз билебиз, сүйүн агабыз кирди чыкты маселелери болуп калган болсо, коркпой 24 саат бою чалсаңыздар болот. Кызматта агабыз. Ошондой туугандар жолго чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип беришет. Анан келгенден кийин 3 айга регистрациядан коюп беришет. Кеңири чала берсеңиздер болот. Өзүм дагы барып видео тартып келдим. Туугандар, анан кийин айта кетчү нерсе, Москвада стройкада көп мекендештерибиз иштейт. Өзбек туугандар, кыргыз туугандар, анан башка улуттагы бизди түшүнгөн туугандар көрүп аткан болсо, жакшы жаңылык. Мына Дүйшөн агабыз ошо стройкаларга 20 порциядан жогору заказ берсеңиздер, аштары бар экен, мантылары бар экен, компот, дагы көптөгөн тамактары бар экен. Вермишель аштары дейт. Чалып байланышсаңыздар болот. Мен коюп коем. Обедке, кечкиге, таңкыга дегендей алып жеңиздер туугандар. Свежий пиширип алып барып беришет. Үйдөн домашний кылып, салаттар менен. Чалыңыздар. Рахмат.